Салам достор, бүгүн биз New TV телеканалынын жамааты футбол аянтында өзүн мыкты көргөзгөн футбол чемпиону кичинекей Залкардын үйүнө конокко келдик. Анда Залкар эмне менен алектенет экен, футболдон сырткары эмнеге жөндөмү бар экенин биргеликте чогуу көрөлү. Кеттик анда. Залкар, кандайсың? Жакшы. Бизди күтүп аттың беле? Ооба. Кош келиңиздер. Залкар Саватов 3 жылдан бери Дордойдун өспүрүмдөр курама командасында ойнойт. Бүгүн биз командадагы мыкты чабуулчу Залкардын үйүндө коноктобуз. Биз азыр Залкар экөөбүз буга чейинки жетишкен ийгиликтеринин колубузга кармап алып турабыз. Залкар, ушул медалдарды кайсыл жактан алгансың, тааныштырып өтпөйсүңбү? Макул. Бул медаль, бул марафондон күздө чуркаганбыз. Биринчи место алгам. Бүт балдар болуп 1 километр чуркаганбыз. Ошондо алгансың. Ооба. Анан Кийин Залкар, бул жакта азыр сенин сыйлыктарың аябай көп экен. Санасак экөөбүз бүтө албайбыз. Ал эми утулуп калган учурлар болду беле? кантабы? Жок, жалпы эле оюнда, футболдо. Ооба болгон. Ал учурда эмне кылдың эле? Настроениябыз түшкөн. Сен кантип футбол ойноп калдың? Мен биринчи жолу 2016 жылы мен телевизордон көргөм. Бүт баары футболго кызыгып аткан. Балдар да чыгып аткан, мен да ушун чыккым келип аткан бияктарга. Мен Роналду деген игрокту көргөм. Аны сыйлап калгам. Анан ошону туурап, мен да ошондой футболго кызыгып калгам. Футбол чемпионун ар тараптан колдогон ата-энеси жана бир туугандары. Ал ойноодо үзгүлтүккө учурап калбоо үчүн бардык шартын түзүп берген атасы Шабдан мырза уулу тууралуу буларга токтолот. Бул өзү ушу кичинекей кезинен эле ушундай энергичный болчу да. Анан бир күнү тиги улуу баламды жиберип, барып спортко, кайсы спортко ылайыктуу экенин алып барып көрчү десем, Дордой футбол клубуна алып барды. Анан ошол жака барып эле кызыгуусу артып, аябай ойноп кетти да. Биринчи мындай группа здоровья деп коет аяктачы. Жөн эле баягы для здоровья ошондой группада болчу. Ал жерден тренери байкап калып, кийинки группага өткөрдү. Анан ал жерден дагы жакшы ойноп, анан бир 2-3 сыноодон өттү да. Анан основной составына алып, ошондон бери 2016 жылдан бери ошо Дордойдун 2008 жылкы балдардын сборныйында ойноп атат. Экөөбүз анда футбол аянтына барып, топ ойноп көрбөйлүбү? Сен өзгөчөлүгүңдү анда футбол талаасынан көрөйүн. Макул. Жүр, кеттик анда. Залкар жумасына 4-5 жолу бул аянтта машыгуусун улантат. Күндүн суугу же жылуусу ал үчүн көп деле мааниге ээ эмес. Бул жакта футболдон утуп алганда достор болуп кантип майрамдайсыңар? Бизби? Биз баарыбыз кругка чогулабыз. Оле деп кыйкырабыз. Кел энди экөөбүз кыйкыралы. Биз уттук азыр. Кантип кыйкырабыз? Оле, 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 Дордой чемпион. Кыргыздын желеген желбиретип ушундай биздин кичинекей чемпиондорубуз көбөйөрсүн дейли. Кыргызстан алга!